Вақад ахбара субханаху анил Құран аннаху шифа. Аллах Таалам Құранда хабар берген. Бұл Құран шифа деп. Эмне деп? Кул хуа лилладина аману худа ва шифа. Фуссилат сүресі 44-ші аят. Ей Мұхаммад айтқын, иман келтіргендерге. Бұл Құран хидаят жана шифа деген. Исра сүресі 82-ші аят. Ва нуназзилу минал Құрани ма хуа шифа ва рахма лил муъминин. Құрандан біз райымды, Құрандан біз түшірөбүз, шифа, райымдуулук кимдерге? Момундарға деп. Лил муъминин. Ушул аятта Құрандан түшірөбүз дегенде, значит, Құрандын кейбір аяттары ғана шифа деген маанини түшүндүрбөйт дейт Ибн Кайым. Құрандын баары шифа дейт. Кейбір емес, баары шифа. Кайсыл аят болбосун, кайсы сүрө болбосун, Құран толугу менен адамга шифа. Ал жүрөктөргө болгон шифа. Жана ошондой эле шектерге болгон, күмөндөргө болгон бүт нерсеге шифа. Анан бул жерде айтып атат. Ибн Кайым сөзүнө түшүндүрмө. Курандын кейбир эле аяттары шифа дегендер адашкандар. Туура эмес түшүнүк ал. Курандын бардыгы шифа. Фатиханы окуйбу, Аятыл Курсини окуйбу, Бакараны окуйбу, Ихлас, Фалак, Насты окуйбу. Болгондо бул тажрыйбага кайт. Келип айтат, мына мында окусам, аябай таасири чоң экен, мындай экен деп. Жалпысына Курандагы аяттардын бардыгы шифа болуп саналат. Именно ушул гана аят шифа деп айткан акыс жок экен. Же ушул сүрө гана шифа депчи. Курандын жалпы өзү ва нуназзилу минал Куран. Курандан биз шифаны түшүрөбүз, хидаят түшүрөбүз деген. Курандын бир бөлүктөрүнөн дегенди кейбирөө түшүнүп алыптыр да. Жок, бөлүктөрүнөн эмес, Куран толугу менен шифа. Автор да айтат, чындыгында Куран бардыгы шифа деп. Аятта айткандай. Кул хуа лилладина аману худа ва шифа. Айткан, иман келтиргендерге бул хидаят жана шифа деген. Айткан жок Курандан деген жок. Куран өзү деп айтат. Бул деген мааниси Куран өзү толугу менен.